Ата журт Кыргызстан Талиева. Мен добушум каршы болчу, мен коллегаларым заа берип коюптур, мен жетпей калдым. Бирок биз парламент мындай нотариуска айланып калдык өзү чынында элечи. Менин суроом бар эле да, эмне үчүн өкмөттөн аял кишилер бачым иштен кетип атат? Жылдыз айымды дагы социалдык өнүктүрүү министрлигинен жүйөсү жок, себеби жок алынды эле. Эми Нурия айым дагы себебин билишибиз керек. Эмнеге кетти? Иштей албай койдубу? Мен ошол Кабминдин өзүнө да айттым эле. Гендерный баланс деген бар бизде. Министрликтерге аялдардан көбүрөөк алып келгиле деп. Аялдар жок калды. Анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал деле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп тиги жаңгак үйүнө жазып алгыла. Андай болбойт да. Аял кишилерди кызматтан тынымсыз алып атасыздар. Өкмөт мүчөлөрү аялдардан болсун дейбиз, тескери болот да. Эми жаш жигит экен, бул эми биз баарыбыз бул бүгүнкү күнү заманбап цифровизациянын доорунда жашап аткандан кийин эми жаш жетекчилер келип өзгөртүшүн жаштарды каалайбыз, бирок тажрыйбаңыз өтө эле аз экен да сиздинчи бул тармакта.